Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Биз цензурасы маекти баштап отурабыз. Бүгүн жаап жашырбай ачык сүйлөшө турган тема бул азыркы тапта коомчулукта талкуу болуп жаткан жамандык жакшылыкта өзгөчө ошол адамды акыркы сапарга узатуу зыйнатында союлуучу кара малга тыюу салуу. Тагыраагы чыгашаларды кыскартуу боюнча президенттин жарлыгы. Жана буга байланыштуу коомчулукта талкуулар күчөп жаткандыктан азыр биз Турат Акимов агайыбызды чакырганбыз. Себеп дегенде сиздин соңку учурда бул боюнча пикирлериңизди активдүү көрө баштадык. Ошол эле социалдык тармактарда болсун, же болбосо башка массалык маалымат каражаттарында берилген интервьюларыңызда окуп атабыз. Буга сиз каршы көз карашта экенсиз. Кече бул жерде дагы ошол тарыхчы агайыбыз Кыяз Молдокасымов менен сүйлөшкөнбүз. Ал тескерисинче аны колдоп атат. Ошол себептен экинчи тарапты тагыраак билүү үчүн сизди чакырып атабыз. Сиз ушул чыгашаларга каршы болгонуңуздун чыгашаларды тыюуга каршы болгонуңуздун себебин биле элек. Биринчиден эрмек чоң рахмат чакырганыңарга. Жана сиздин суроого жооп берсем, маселе мен үчүн мындай көрүнөт. Биринчиден адам баласы өлгөнбү, тирикпи, сый урматка ээ. Анткени Кудайым адам баласын эң улуу кылып жараткан бул жер жүзүнө. Биздин акыл эсибизди, башыбызды өйдө төмөн койгон, бизди мындайчасынан тикесинен тургузган адамбыз. Анткени биз хайванатка окшоп төрт аяктап жашабайбыз. Биз тикебизден туруп тике басабыз. Ошондуктан ушул жаныңда көп жыл бою басып жүргөн адам, тааныган адам, сыйлаган, урматтаган адамың аркы дүйнөгө жол алганда, албетте маркумду да сый менен, урмат менен узатыш керек. Анан биз баягы бул ислам дини же башка дининен эч кандай эмеси залакасы тийбесин, бирок кыргыздардын тарыхы терең болгон, 5000-7000ге чейин айтып келген ошол эле Кыяз Молдокасымовдор бар. Ошончо биз эми мурда Мухаммед пайгамбардан мурда жаралган эл болгондон кийин ошол 7000-5000 жылдын ичинде албетте калыптанган элбиз. Биздин адат салттар бар, биздин үрпү адаттар бар, ар кандай түрдүү церемониялар болгон. Бул эми адам баласы жашагандан бери эзелтен келген иштер. Ошондуктан мен эсептейм, мен оюмча бул биз өзүбүздү бул салт адат дегендин баары бул негизи идеология. Мен өзүм идеологияда көп жылдан бери иштейм. Мунун баары элемент идеология дейт. Кийгениң, турганың, отурганың, басканың, сүйлөгөнүң, маданиятыңдын баары бул идеологияны калыптаган өлчөмдөр. Бирок мисалы ошол эле кыргыз айтат да 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп, анан кийин биз ошол эле өзүбүздүн улуу мундагылар менен азыр ошол 70-80ге таяп калган адамдар менен сүйлөшө келсек, ушул тема талкуу болуп баштагандан кийин иликтөө маалымат алуу үчүн. Алар айтат, азыркы ашка чагып кеткендер көп. Мисалы илгери биз чыртыш берилчү эмес. Азыр мүрзөнүн жанында турсаң эркектер келип бет ачыш таратып кетет дейт. Анан кийин мындай болуп күргүчтө үстү-үстүнө бодомал союлчу эмес дейт. Ал малда кадимкидей эле макул мал союлган күндө деле жанагындай кылып 2-3 жылкы эмес, 1 жылкы деле союлбаган учурлар болуп калган дейт. Ошол эле маалда биз жашнакай эле тарап кетчүбүз дейт. Тема азыр атаандаштык болуп атат. Ой, элим эмне дейт? Баланчанын баласы, тиги Ташматтын баласы 2 жылкы союп туруп койуп деп атаандашып, кийинкиси 3 жылкы сойгон учурлар бар. Мунун баары адамдын акыл эсинен болот. Ошол эле Аскар Акаевдин энеси кайтыш болгондо 93-кө чыкканда биздин акимдер, биздин чоңдор атка минелер 93 жылкы сойгон. Мына бул бир. Экинчиси, тамак көп болсо каада көп деп айтат кыргыздачы. Мунун баары колунан келген киши жасай алат. Колунан келбеген киши анча чачып, ошончо атаандаша албайт. Бирок бул маселе бул жерде мындай. Адам баласы жакшылыккабы, жаманчылыккабы, курмандыкка, Кудай жолуна малды арнаш керек. Анткени бул чоң салтанат. Аза күтүү болобу же үйлөнүү той болобу айырмасы жок. Чоң салтанат болгондон кийин муну албетте Кудай жолуна деп мал арнаш керек, анан ырым-жырымды толук аткарыш керек. Эгерде биз аларды аткарбасак болбойт. Сиз айткан атаандаштык боюнча бул акыл эсине жараша болот. Алымбектин алына жараша, акылына калчаша дейт. Ошондуктан бул эми биринчиден бул адам баласы ошондой мезгилде
кайгылуу же сүйүнүч чоң окуя болуп атканда үй бүлөсүндө биринчиден өзүнүн ырыскысын чачат. Аны кантип жейди, канча жыл жейди, кандайча жейди, ал маселе эмес. Эми ушул жерден да мисалы өзүңүз деле мисалы бизде азыр шаардыктар жок десе да баарыбыз эле айылдыкпыз. Анан кийин ушу жамандык жакшылык болгондо колунда жок адамдар кандай кылып жерге берип атат, ошону айтып кете аласызбы? Алар жылкы союп атабы, уй союп атабы? Же кой менен эле узатып койгон колунда жок адамдарды айталы. Тааныган билгендериңиз. Койгон менен эле узатып койгондорду көрүп жүрөм мен. Эми колунда жок болсо, атам мусапыр болсо эчтеке кыла албайсың ага. Анан тууган уругу жардам берип, карызга берип, бир кой менен узатып койгондо эле жаман эмес. Мисалы ушул карызга келгенде такалап атабыз да. Мисалы биз мындайды көрүп атабыз. Адам өтүп атат. Үй бүлө мүнчөсүнөн бирөө эми жамандыкта, ажалда жаш курагы жок да. Бирөө өтөт, аны жерге берет. Жерге бергенде жанагы 1-5 деген чыгашалар бар. Мал соет, дастаркон жасайт. Анан кийин дагы 7-лиги бар, 52 күнү бар, 40 күнү бар. Ашта эсепке албай эле коелу. Анан ушул жерге келгенде карыз. Ал эмес банктан барып жанагы насыя алгандар бар экен да, аны төлөй албай кайра мигрант болгондор. Мисалы атасын коет, салт менен. Коет дагы эртең барып чет мамлекетке барып иштеп келүүгө мажбур. А эгерде буну тыйып кое турган болсок, мисалы мындай болот да. Ооба, ар ким алына жараша, бирок алы жетпегендер да ошого муктаж болуп атат да. Ошого чуркаганга мажбур болуп атат. Эгер бул мыйзам чындап эле жакшы жагын көргөзүп баштай турган болсо, каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Ооба, мен каалагам деген шылтоо менен, бирок болбой атпайбы деген шылтоо менен баардыгы бир теңге келебиз да. Мисалы социалдык жактан так ушул бир муназага келгенге мүмкүнчүлүк болуп атат да. Же сиздин пикириңизде? Мунун баары мен салты сактайлы деген эле сөзүм. Анан ким кандайча сактайт аны, же сактабайбы, же өлгөн кишини тез көмүп, тезирээк кутулганга шашабы, бул башка маселе. Анан даназасын чыгарып, атын чыгарып, эми бул чоң жоготу да. Анан жанында тоодой таштай болгон киши кетип калса ыса болот да. Ошондуктан өзүнүн кайгысын билгиси келет. Ошондуктан аны узаткысы келет, даназасын чыгарып, өлүк болсо дагы. Жөлүнө таштап кое берген же эптеп септеп көм салганда мен каршымын. Салтты карманыш керек. Анан жана сиз айткандай акчага, андайга колунан келбейт. Эми негизи капитализм орнотуп аткан мамлекет бизде. Ошондуктан бул жерде президент Садыр Жапаров же элдин камын ойлоп, элим ушундай чачылбасын, акчасын өзүнүн үй бүлөсүнө жумшасын деген таризде жасады. Же болбосо президент бул дагы ислам динине берилип, ошол ислам тиги адат салттарын киргизип, баягы кыргыздын салттарына каршы чыгып атат. Бул жерде эки эле маселе. Эгерде капитализмге келсек, бул капитализм өнүккөн мамлекеттерде, ошол эле Батыш, Америка же башкада, ал жерде негизи эң баалуулук бул акча болуп калган. Ошон үчүн ал адамдын канча дөөлөтү бар, канча баркы бар саналбайт. 10 киши үйлөнтүп коет, 10 киши узатып коет. Болду. Балким бир заманда биз да ушуга келебиз, анткени бизде азыркы күндө биздин каада салттардын баркы кетип калган кез, бизде бирөөсү тигиндей жүрөт, экинчиси мындай демократия, кааласаң тикесинен көм сал, кааласаң көмбөй кой, кааласаң бесхозный труп деп, өзүңдүн тууганыңды көмбөй койсоң деле болот. Мамлекет өзү көмүп коет, бесхозный отказ кылсаң. Ошондуктан бул жерде маселе бир эле. Эгерде бизде ушу акча идеологиясы өркүндөп өсө берсе, биз деле балким бир нече жылдардан кийин кыргыздын үрпү адат салттарын бар ташталат. Биз деле кичинекей эле 10 киши үйлөнтүп жайлантып коет баласын, 10 киши келип көмүп коет. Эми ушул жерде салт деп атабыз. Биз салт дегенде көбүнчө бул жанагы 20-кылымда айта беребиз да. 20-кылымда. Мисалы болгондо дагы ошол биздин мисалы аталарыбыз, сиз курактуу агаларыбыз көргөн жашоон эле биздин аталарыбыз түшүнткенде. Бирок эгер андан ары кете турган болсок, мисалы ошол 19-кылымга же 18-кылымга барганда, ал жерде мисалы белгилүү ошол эле журт башчылар, эл башчылар деп коелу. Эгерде чүй дала турган болсо, ошол эле Шабданды же болбосо ошол эле Байтикти, мындай ушундай белгилүү адамдарды коюп, бир катуу, мындайча айтканда эл башында жүргөн адамдарды койгондо, анын карым катнаштары алыс болгон да. Казактан бери келген, тиги жактан Кокондон бери келген. Эми ошол маалда 2-3 күн кармап, анан кийин көп мал сойсо бир жөн. Бирок ошол маалда бир малчы жерге берилип атканда жылкы сойгон эмес чыгар. Анткени анын өзүнүн күнүндө, үйүндө минген жылкысы болгон эмес да. Болсо бир кара ичкиси болгон чыгар, кара улагы. Эгерде биз салтка такасак, анан кийин биз жөн эле мындай салт деп аша чабып аткан жокпузбу?
Анткени эгер салтты иликтеп келе турган болсок, кече ошол Кайзак айтып атат, белгилүү адамдарда ооба болгон, ал тарыхта жазылган депчи. Биз мисалы жанагы каргага теңелип казын буту сыныптыр же тескерисинче казга теңелип карганын буту сыныптыр болуп, бири-бирибизге каз менен карга болуп теңелип аткан жокпузбу? Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, Алымбек алына жараша. Колунан келсе де, келбегесе дагы салты сактасын. Колунан келсе бир кой сойсун, колунан келсе ушул жерде болот. 1000 кой сойсун. Колунан келсе, бул айтып атам го, ал өзүнүн ырыскысын чачып атат. Ошонун баарын деген. Бирок карыз калып аткандарды кайка алып барабыз. Алардын акыл эси жок болсо карызга түшө берсин. Анда бүт үй бүлөсүн кыйнасын. Адам өзүн сыйлаш керек да. Мисалы өзүңүз ушул жерге келген. Мен өзүм, мен колумдан келем. Мисалы менин колумдан бир кой келет. Анда мен бир койду соем, бир кой менен узатам тууган уругумду, жеги жатымды. Ушул жерден. Бери кара. Анан ошо мага келгендер деле мен ал акыбалымды билет, мен ал акыбалымды көрүп жүргөн. Анан мен өлүктүн үстүнө мени шылдыңдабайт эч кимисе. Болушунча көмүп койду, болушунча узатып койду. Болду. Мен милдетимди эл алдында туура аткарып коюшум керек. Анан эгер акчам көп болсо, анда мен 3 жылкы соем, 5 жылкы соем. Ал мен жеке ишим. Мен кааласам атамдын даназасын чыгарам, кааласам эч кимге айтпай эле, кабар бербей эле, эч кимди чакырбай эле, тынч эле апарып өзүм жалгыз эле бир жерге көмүп салам. Ушул жерден мисалы да өзүңүз ушул жашап аткан коомубузда экөө замандашпыз да. Ошо биздин заманыбызда сөзгө калгандарды көрдүңүзбү? Туура эмес көмүп алып, мисалы азыраак малго союп, же болбосо ошол салттын кайсы бир бөлүгүн аткарбай койгон үчүн эч ким ага бара элек. Мен чакырыкка барып жүрөм. Мен өзүбүздүн ражабыз бар, кошумча алымчаларыбыз бар. Эч жерде мен салтты бузуп, анан тигиндей кылып салдык, мындай кылып салдык, анан байкуштун акчасы жок экен, же мындай болуп жок. Ар дайым кыргыздар ушундай чоң окуяларда ынтымактуу болот. Тууган уругу жыйнала калып, 10 сомдон болсо да жыйнай калып, эл алдында кичине мындай өзүнүн кайгысын же сүйүнүчүн бөлүшөт. Ушул жерде кошумча дагы бир факт болуп атат. Кече жакында эле өзүбүз күбө болгон бир тууганы каза болуп атат. Бир тууганым эмнеге келип атат, канча кошумча алып барам, кантип жабам бул жерде мисалы колунда жок карапайым эл. Биздин даражада, социалдык абалы биздин даражада. Ал алып барып баягы чөнтөгүнө баягы катып койгон жерден бере албайт. Ал эмне кылып атат? Пайызга банктан акча алып атат. Эмнеге? Бир тууганын көмүш үчүн. Эгерде жанагындай эл эмне дейттен алысыраак боло турган болсок, мен деле соймокмун, бирок тиякта милиция менен айыл өкмөт болбой атат деп деген шылтоо менен баардыгыбыз бир теңгеликке келсек, балким жеңилирээк болот. Айттым го, мындай да баягы бизде президент айтты деп эле жыгылып түшүп, ошонуку 10 эсе туура эмес болсо да туура дегендер чыга берет. Азыр жарым Кыргызстан ушинтип эле жашап калган. Жарым Кыргызстан жогору жактагы чоң киши эмнени айтса ошону аткара берет. Кандай туурабы, туура эмесин карабайт. Кошоматчылык менен жашап калган жарым элибиз. Эстүү элдер баары бир өзүнүн алына жараша жасайт ар бир ишти. Анан бир туугандар ынтымактуу болсо, баягы кыргыздын сөзү бар, 1000 кой аксагы менен бүтүн депчи. Ошондуктан кээде бир тууганың начарыраак болуп калса жардам берип койгула. Анткени бул турмушта тараза тең тартылбайт эч качан. Балким ошол бечара бир тууганыңдан кийин өтө мыкты тукум чыгып калат. Ошол мыкты тукум балким көтөрүп кетет сенин уруңду, сенин элиңди, үй бүлөңдү. Мына Чыңгыз Хандык ошондой болгон. Дагы бир суроо болуп атат да, мисалы биз жанагы кадасы менен көмүү болуп атпайбы? Мал сою жок, кадасы менен көмсө болобу? Өтө кыйын. Мисалы мен эмнеге туура жана каршы чыгып атам. Бизде өзүбүздүн үрпү адат салттан айрылып, жалаң кошумчалар менен кетип баратабыз. Мисалы мен өгүнү 1 жыл мурун, 3 жыл мурун эмеге бардым, ушул Сокулук жака. Анан бизге кудалар болот. Барсам, аябай динчил элдер экен. Үн чыгарбагыла, өкүрбөгүлө, акырын кирип, акырын кеткиле деп туруп калышты да. Анан унчукпай кирдик, унчукпай кетип калдык. Булар ушундай экен депчи. Бирок мисалы мага аябай жаман көрүндү. Жада калса бу Кудайым жараткан адам болсо, ушунча өмүр сүрсө, ушунча адамдын арасында жүрсө, анан деген аны бир ууру мышыкты көмгөнсү эле жымжырт, анан баары эле сумсайып эле, чүмчүйүп эле ошо үйдө тегеректи ары бери басып турду. Анан табытка сала коюп эле чуркап барды. Эч кандай эчтеке деле мындай бул кайгы баскан бул үйдө, бул айылда ошондой чоң киши кеттиби, айрылдыбы, узадыбы,
эч деле бир эмеси жок. Анан мындай караштырып көрсөк көп адамдар такыр эле билбептир да. Эми эмне кылыш керек эле ошол үй? Iya. Эмне кылыш керек эле ошол үй? Эмне кылса ошо кылсын. Бизде демократия, кааласа сөктү ыргытып ийсин деп атпаймынбы? Негесин анысын несин анадан жаккырып кыргыз салтын сыйлабаса, колдобосо, урматтабаса, каалагандай көмсүн. Кааласа анда несинен нааразы болуп атасыз? Каалагандай көмсүн деп атасыз, бирок жок, мен өзүмдүн пикирлештеримде ошо кыргыз улутунун салтын сыйлагандарга айтып атам. Кыргыз бололучу, салттарыбызды сактайлычы, кол ушуга эч мындай кол жуубайлычы деп кайрылып атам. Эми дагы бир нерсе да. Эгерде адам баласы кыргыз жок, президенттин айтканы туура, мен сойбойм десе сойбой койсун. Жок, мен Индияныкындай кылып өрттөп таштайм десе өрттөп салсын. Тикесинен саям десе өлүктү тикесинен сайсын. Кааласа эч кимге кабар бербесин, чакырбасын, өзү жалгыз апарып көмүп койсун. Бизде демократияда каалаганын кыла берсин. Анан демократия болуп каалаганыңды кыла бер дегенден анда эмнеге тыюу салат? Сойбогула, кыйбагыла деп. Адам өзүнүн ырыскысын чачат. Өзүнүн акылы кем болсо, кемдик иштерди кылат. Акылы тунук болсо, тунук иштерди кылат. Балким, мисалы сиз айтып атасыз да, мен эми сиздин көз карашыңызды тактоо үчүн суроолор берип атам. Эми мисалы адам апенди болбош керек. Бирөө 1000 жылкы сойду деп, экинчиси союп өлбөш керек. Балким, мисалы да, мисалы сиз ошол кайсы бир топто адам апенди деп катары сынап сыпаттап атасыз да. Кайсы бир айтпай эле, кайсы бир топто сиз ошондой сынап атасыз. Балким ошол топко сиз апенди болуп атасыз. Жок, андай бул баягы турат аким эми апенди экен деп мисалы да эми. Жок, айтса айта берсин. Мен өзүм туруктуу адаммын. Мен катыган адаммын. Мен өзүм кандай кылам билем. Анан мен бир кой менен узатамбы, 2 кой менен узатамбы, бул менин ишим. Мага келген кишилер көп болсо 150 киши келет, 300 киши келет. Алар менин баркымды, даңкымды, даназамды билет. Алар менин көз карашымды билет. Алар мени сыйлаган адамдар. Мен баягы тиги минтип айтып койду, тигинтип айтып жок. Мен өзүм инсандык, жарандык, кыргыздык парызымды толук аткарам. Канча деңгээлде аткарам? Бул менин каражатыма байланыштуу. Маселе да, мисалы ошол эле макул мал сойбой эле койсун. Бир адам көзүн жумду. Белгилүү адам. Анан ага барып, мисалы, ошол эле үйүнүн алдында, азыр суроо берип коеюн. Үйүнүн алдында эл чогулду. Жаназасы окулуп атат. Макул ал исламдан баш тарткан болсо, жаназасы деле окулбайт. Мисалы, исламдан баш тарткандарга жаназа окутпайт деле алар. Анткени буну мусулманчылык деп билет. Анан макул көмгөн жатат. Эшиктин алдында табутта өлүк жатат. Ошол маалда митинг реквием кылып, мал сойбой эле. Ар ким өзүнүн мынакей бул адам жакшы адам болчу. Бул убагында мамлекетке ушундай кылган, же болбосо айылына ушундай кылган, балдарын мындай баккан, ушул жетишкендиктер бар болчу деп туруп эле даңазалап туруп, мал сойбой көмүп койсуу варианты барбы? Боло берет. Жок, мисалы ушунсек биз ушинтип көмсөк деле даңазалап атабыз да, мал сойбой эле. Же мал сою үчүн даңазалаш үчүн сөзсүз түрдө мал союш керекпи? Боло берет. Мен сага түшүндүрүп берейин. Бул жерде эрмек мындай. Ошол сен атаңды сыйлап, маркумду сыйлап, арбагын сыйлап, ошо жерге ыйлап, аза күтүп, жаназага туруп, топурак салып, казышып, узатышып, сенин кайгыңды бөлүшүп жүргөн адамды сен сыйлашың керек. Сен аларга дагы урмат билгизишиң керек. Бир жылдан кийин аш бересиң да. Эмес, сен мындай да салтты карманбай эле, кааласам бир жылдан кийин салтта өткөрөм, кааласам өткөрбөйм. Мен ошон үчүн айтып атам, мен таңулаган жокмун. Жок, мен таңулар. Сыйлабасаңар сыйлабагыла. Жок, мен таңулар деген. Итче көмсөңөр итче көмгүлө. Жок, мен силерге айтып атам, мен өзүм улутчул адам, мен өзүмдүн кыргыздык салтымды, үрп адатымды сактагым келген адаммын. Жок, мен Индиядагыдай өрттөп салабыз же океанга. Бул кайра кайталанып атат, эми мындай суроо берейин да. Мен өзүмдүн көз карашымды баягы эч кимге таңулабайм. Жок, таңулаган жоксуз. Мен өзүм көз карашымды билдирип койдум. Билдирип атасыз. Эми ушул жерге токтоду. Эртең той берип атасыз. Турат, той берип атат. Балким баласын үйлөндүрүп атат, балким тушоо тоюн берип атат. Сиз мал сойсоңуз 150 000 сом айып төлөйсүз. Не кыласыз? Көрөм, кандай амал менен кутулам. Ошол. Жок, сиздин башыңызда бир тарап турат, сиз той бербейсиз. Той берсеңиз да чакан бир кой союп, баягы өзүңүздүн жакын адамдарды чакырасыз. Экинчи тарап, баягыда 200-300 киши чакырып той бересиз. Чыгашанын үстүнө да 150 000 сом төлөгөн жатасыз. Кайсысын тандайсыз? Мен балким мыйзамды бузганып барам. Адвокатты жалдайм.
конституциондук закон менин өзүмдүн жеке инсандык укугум бузулуп атса, мен буга күрөшөм. Анткени бизде кыргыздар өзүнүн укугун коргогусу келбейт, анан чоңдор айтты деп эле макул боло берет, же болбосо кыжырланып ошого каршы чыга берет. Бул бирок азыр так жооп бербейсиз. Эгерде эртең той бере турганда чыгаш болсоң болсо. Чыгашам болсо берем да. Эмнеге мен калымды төлөбөйм? Эмне үчүн мен мал сойбойм? Эмне үчүн мен канатым жайылып Демек сиз мамлекетке каршы чыгып ошол жерден ошол жерде чыгышым мүмкүн. Мүмкүнбү же такпы? Мүмкүн. И балким чыгам. Мен эч коркпойм. Макул. Анысын коелу. Эми салтка такалалы кайра, салтка келели. Азыркы ошол жерге берүүдө кайсы салт кыргыздыкы эмес да, кайсы салт кыргыздыкы? Бул жерде мындай. Мисалы биз 3000 жылдык тарыхыбызды карай турган болсок. Анан сиз неге негизделесиз? Кайсылар салт экенин? Мен эмнесине негизделем? Эгерде кыргыз эли 7 жылдык тарыхы болсо, биз жырткыч, айван сыяктуу жашаган эмеспиз. Бизде салт болгон. Келген конокко урмат көрсөтүп, мал союп, төргө чыгарып, устукан тартып, ошону ардактачы. Анан жай жашоодо. Жайлы жашоодо деле, кайгыда деле ошондой болгон. Анткени баягы 7 сууну арытып келет, 3 сууну кечип келет. Ар кайсы жактан келет да тууган уруктарың. Анан ошон үчүн аларды сен баягы байкабаска салып, сый урмат көрсөтө алып, бөйлө келсеңер келиптирсиңер, келбесеңер болду, убактым жок, мен азыр 1 саатта көм салышым дегенге мен каршымын. Жок, 3 күн кармай берсин. Болгон мал союшун эле айтып атам. Ошо мал союш эле. Анан ошончо киши келип атса, мен сый урмат көрсөтпөсөм, алар мени сыйлап, менин атамды же жакынымды сыйлап келген болсо, эмнеге мен аларга сый? Мисалы, 7 суу мага айтсаңыз, эмне үчүн мен сый көрсөтпөшүм керек? Эмне үчүн президент мага менин сыйымды жок деп атат? Кайгырган адамдын үстүнө барып тамак жегенден көрө, сен мисалы да азыр 7 сууну ашып кетип атабыз. 40 кырды ашып келип атабыз, бирок азыр кое туруңуз. Мисалы илгери ат менен келчүбүз, азыр машина менен келебиз. Азыр жата турган жериң бар, кайер бар? Бардык адамдын кайсы жерде тууганы бар, таза болсо мейманкана бар. Ашкана бар, тамактан аласың. А сен өлгөн адамдын үстүнө кайра жүк болуп аткан жоксуң ба? Мен өзүмдүн парызымды аткарам. Бара турган жерге кошумчамды алып барам. Ал кошумчама мага эч нерсе бербесе да мен сөз айтпаган кишимен. Эгер сен чакырсаң, мен сага барсам, сен эчтеке сойбосоң деле мен барып көмүшүп коюп, өзүмдүн парызымды аткарып кетем. Ал сен өзүңдүн ниетиң, сен өзүңдүк адамдык, инсандык касиеттериң. Жок, мен суроо мындай болуп атат. Биз азыр айтып аткан нерсенин кайсынысы далил менен кыргыздын салты деп айта алабыз? Мен айтканды далил катары көрөм. Эмнеге негиздейсиз? Мисалы, анда бир кайсы бир жерде негиз болуш керек да, булак катары. Ооба, мен айтып атам го. Илгертен байыркы замандан эпоста айтылгандай эле, Манаста айткандай эле, Алмамбетти күткөндөй, Көкөтайды узаткандай, Тайторуну чапкандай эле салт адатка таянганда. Анан мисалы, кимди көмгөндө Манас эпосунда, бизде энциклопедияда Манас. Манаста окусак, бүт кыргыздын кайда салты, үрп адаты, көз карашы, маданиятын көрөбүз. Манас эпосунда кимди айта алабыз? Көмгөндө ушундай мал союлган деп. Көкөтайдын ашы. Ал аш. Жок, мен демен айтып, жерге бергенди айтып атам. Ошо жерге бергенде мындай болот. Көкөтай өлүп атканда минтип айтат. Мен дейт, сансыз саным малым бар. Жылдыздан ашкан мүлкүм бар. Ошонун баарын кедей жакырларга таратып бергиле дейт. Анан өлгөндөн кийин баласы Бокмурун ошондо кийик уулап кетип калат. Ошондо Таяз Байматка өзүнүн керезин айтат. Ал келгенден кийин Таяз Баймат минтип айтат. Ай, могу атаң өлдү, ушундай. Могу малдын баарын бекер ысырапчылык кылбай, тиги Манас ашымды көтөрсүн, ошондой элге ушу малымды сойсун деп айтат. Ошо менен Көкөтайдын ашында жарым малы кетет, жарым малын тиги ашында союлат. Ошол мындай болгон. Көмгөндө мисалы ошондой мал союп деген жер жок да. Манас эпосунда баштан аяга окусак. Жок, ал жерде детализация болуп, сендей болуп там кайсы жерге көмдү, кандай көмдү деген жок. Ал жерде тигинин керези айтылат, ошон менен Манаска кабар. Демек, биз жана энциклопедияда отканда ал жерде салт жок экен да. Жок, сен түшүнсөң, байыркы замандан бери салтсыз адам жашай албайт. Мен сага түшүндүрбөйм. Азыр сен колдонуп аткан уголовный кодекс, административный кодекс, земельный кодекс, жана кылмыш процессуальный кодекстин баары, бул юридикалык мыйзамдын баары адат салттарга таянып келип жазылган. Кийин ошонун баары кагаз түрүнө эле түшүп калган. Эми бирок ал жерде мисалы айырмачылык бар да. Када салттан айырмачылык бар. Эми азыр бул мыйзамдар кададан кичине айырмаланып атат да. Эми албетте. Ошон үчүн мына азыр президент өкүм чыгардыбы, чечим чыгардыбы, союлбасын деп. Значит, көп эл сойбойт.
Бирок эмне үчүн мен элге сый көрсөтөйүн десем, мен көрсөтпөйм. Кийинки 1 жылдан кийин көргөзүп койсоңузчу. Иә. 1 жылдан кийин аш берип туруп. Жок. Көкөтөй ичесинен. Жок, любойуна деп атпайбы? Любойуна ашына да сойбошум керек. Эмне үчүн мен өзүмдүн ыйык укуктарымдан айрылышым керек? Эмне үчүн мен элге сый көрсөтө албайм? Бирден чакырып сый көрсөтө алсам, мисалы, мен бүгүн мен сизге бардым, жөн эле кетип калдым. Эртең чакырып, мисалы, мени үй бүлө менен чакырып, баягы баардыгын чакырганда, мисалы, 100 киши чакырсаңыз, 100 сом коротосуз да, мисалга. Ошол 1 сомду коротуп, мени бир чакырып, эртең Асанды бир чакырып, ирейт менен мени мага сый көргөзүп жекечелеп. Жок, алтыным, мындай да. Өгүздүн өлгөн жерине өкүрүп бар дейт. Анан улам силерди бирден 100 кишини 100 күн чакырып, мен убактымы убарам, жок да. Ошондуктан мондай чоң кайгыда, чоң тойдо бир эле чакырылып, бир эле кутулат. Анан күн сайын мен сага сен айткандай кыла берсем, мен таза пенде болом да. Макул. Ал жагын калтыралы. Анткени 100 киши келгенде деле балким ошол адам кадыры канча күндө билинет. Мисалы, өтүп кеткен адам канча кадырлуу экен, канча күн тынбай киши келип турганы билинет деп, балким ошондо билинбек. Макул, аны калтырдык. Эми азыркы салттарда, ошол жерге берүүдө же той берүүдө, кыргызда тойкана жалдап, тамада жалдап, ырчы бийчилер жалдап салтта бар беле? Сен түшүнсөң болгон. Бизде көп аш-паштарда, мисалы, ошол эле Көкөтайдын ашы, кийин бир чоң батырдын ашы, эмелерди аш бергенде кадимкидей акындарды чакырчу. Акындар комуз чертип, ошол өлгөн кишинин баягы ардагын чыгарчы, ыр айтчы, күү чалчы. Болгон мунун баары эле. Албетте болгон. Жана кошок деген болгон. Кошок айтып атканда да ошол кишинин абдан ошол үй бүлөгө керектигин, ошол үй бүлөгө мээнеткечтигин, мээримдигин кадимкидей айтып турчу. Мунун баары болгон. Анан азыр кошок айтылбай калды. Мына. Калпыратат. Анткени баягы кийинки балдар муну жаттабай калды. Мындай айтканда кошокчулар жок калгандыгынан. Кошокчу жок калды, жоктобой калды. Ушинтип баягы биздин үрп адаттар ансыз деле өлүп баратат. Анан жана сен айткандай, мен эртең канча киши келсе дагы, мен өзүмдүн ошол кеткен кишимди же балам үйлөнүп атса, мен кантип ошол кубанычым менен бөлүшпөйм, сый урмат көрсөтпөйм. Анда мышык үйлөнгөнсү эле тынч эле же мал сойбой же эл чакырбай эле тынчтык менен эле бүтүрө берем. Балам үйлөндү, СМС менен таратып коюп эле анда. Жок, анда койду союп деле керек жок, айтылбады указда, союлбасын деди. Бүттү. Сойбогула, СМС жөнөтүп койгула, балам үйлөндү, болду. Анда молдон деле чакырбай эле койсо болот. Зачем? ЗАГС деле бар да. Нике кыйып не кылабыз? Анда баягы шеф айтты деп эле ошону аткара берели. Жок, молдон деле чакырып же ЗАГСка барып эле той кылбай койсо болот да. Аны деле кылбай койсо. Эми маселе мындай болуп атат. Бизде азыр атаандашып атып, тамдын тою деген бар болчу, там той деген. Биз бала кезде там той дегенде жаңы Турат агай там салып бүтө турган болсо, эшиктин алдына шарик байлап, элдин баары келип, ошол жерден малын союп, тойлоп анан тарачыбыз. Азыр тамдын тою тойканада өтүп калды. Мисалы, Турат агай азыр там сала турган болсо, там тоюна чакырат, биз кафеге барабыз, акчасын беребиз, жылкысын жейбиз да кетип калабыз. Турат агай тамды кайсы жерге салганын да билбейбиз. Эми азыр бардыгы бизде азыр мындай жана жогоруда айтылгандай, буга чейин айтылып кеттик. 100 жылда жер жаңы, 50 жылда эл жаңы болуп, салт улам өзгөрүп атат. Бул мыйзам ченемдүү эле нерсе. Эми азыр кийинки салттын дагы бир жанагындай чыгашасы өзгөрө турган убакыт эмеспи? Эрмек, айтып атпаймынбы, демократия. Эми 50% азыр кош колдоо президент колдой берет. Ошентип анан мал союлбай калат, элге айтылбай калат, чакырылбай калат. Ошентип биз капитализмде болду эле, кийин 10 киши эле өлүктү узатып, 10 киши эле тойлоп кое берет, бүттү. Жок, мен аны кандай болоорун айткан жокмун. Ошого баратабыз. Ошонун жакшысы эмне үчүн жаман эмес, эме жакшы эмес, жаман деп атабыз. Мен ошону сурап атам. Кандай болоорун эми убакыт көргөзөт. Келечекте кандай салттар өзгөрөт. Эмнеси жаман, ошону сурап атам. Мисалы, азыр там тойду тойканага өткөргөнчө өткөрбөй эле койгон жакшы да. Мен тамды тойгондо, менин тамымды көргүлө, үйүм каерде экенин билгиле, кирип чыгып, нары өтүп, бери өтүп, кайрылып, туз дамын татып турула деп мен үйгө чакырып атам да. Жок, азыр кафеден өткөрүп калдык. Анда зарылчылык жок болуп атат да. Азыр айтып атканым жогоруда, суроомду кайра кайталайын. Салттын өзгөрө турган убактысы келдиби? Эми мындай да, сен кара. Бизде мындай болот атпайбы? Баягы бул дүйнөдө бир 3000 калк бар да, этносы деп коет.
ошол баягы арасында биздин өзүбүздүн самоидентификация, улуттук өзгөчөлүктөрүбүз болуш керек да. Ошон үчүн биз ошону жоготпошубуз керек да. Ошон үчүн мен айтып атам, эми мисалы бүгүн мал сойбой калалы, эртең калпак кийбей калалы, бүрсүгүнү тиги үйгө чакырбай калалы. Ошон үчүн жанагы батышта ушундай эле болуп калган. Мисалы сен мага келсең конокко, мен эшикти ачып туруп айтам, мен сени бүгүн чакырган эмесмин, сен менин расписаниямда жоксуң, сен давай эртең кел саат 5-те. Аларда ушундай болуп калган. Анан аларда тамак деле бышырылбайт үйүндө. Мына менин азыр бир жыйыным Германияда жашап атат, анан ошол айтып атпайбы, алар эртең менен только завтрак жасайт, калган убакта тамак бышырбайт. Анан тамак бышырганда алар ээн көрөт дейт. Анткени кафенин баары толтура, үйүндө холодильник, газ плитанын баарын төлөгү чөктү, жөн эле кафеге чакырып коет дейт. Ошон үчүн жана сен айткан той, топур, кафе, мафенин баары бул жанагы үнөмдүктөн чыгып атат да. Анткени үйдө башаламан болбой, толтура келинди жалдап, тердеп кургап ысыбай, бир кафеге чакырып эле бул урбанизациянын процесстери болот. Эми сиз той болсо кафеге чакырасызбы, үйгө чакырасызбы? Эми элиме жараша болот. Эгерде жайкысын ыңгайлуу болсо үйүм эле чакырып коем. Анткени мен жер тамда турам, мен Байтикте турам. Менин коро жайым кенен, ошол жерге чардап, жайнап, ушундай өткөрөм. Анан суук болуп, кыш болуп, такыр ыңгайсыз кар чыла болуп атса, албетте айла жок кафеге. Андай бул жерден салт бузуп атасыздар? Жок. Урбанизацияга багып жазып атасыздар. Мен чакырыкту өткөрүп атам да. А кийин босого төрөмө келе бергиле дейм, бирден шашпай, улам. Анткени мен салтанатымды өткөрүп коюшум керек. Анан бая үйдө кылайын десем, эми мындай да бүт кором жайлай баткакчылар болсо. Илгери боз үйдө эле кылышкан, мындан өткөн баткакчылар. Жок, илгери. Сиз салт бузуп атасыздар, өзүңүз айткан. Жок, ошон үчүн илгертен тойдун баары күздө болчу. Макул, күзүндө дейм. Мал семизде, күн жарыкта, күн жылууда жасап койчу. 300 кишини үйүңүзгө батырып той бере аласызбы күзүндө, быйыл күздө? Быйыл күздө ооба улам келип кете берет да, короодо ошондой да. Ал баарын жалпы бир кафеде саат 6-да келгиле, 12-11-де тарайбыз демей жок да. Ал жерде эртең менен айтып коесуң, туугандарың даже бир күн эртең. Эгерде эртең Турат агай кафеде той берип кала турган болсо, анда айтат экенбиз, салты бузду деп. Жок, эмнеге? Азыркы урбанизациянын салты ушул да. Демек салт өзгөрүп атат да, сиз жогоруда айтып атпайсызбы? Салт өзгөрбөш керек. Салт өзгөргөн жок. Бул жерде место проведения өзгөрдү, орду гана өзгөрдү. Мурда сен үйдө коро жайыңда жасаганды, эми кафеге жасап калдың. Ошол эле, бирок малды кафеге соёсуң, учасын кудаңа тартасың, жиликтерин таратып бересиң, ар кимдин өзүнүн баягы келишине баягы пакетке салган өзүнүн устукандарын ала кетиш керек. Муну карманыш керек да. Анан мен таптакыр эле бечарамын, анан колумда эчтеке жок, мен муну кылбайм, кереги жок, президент уруксат берди деп дегендер деле боло берет. Алыма жараша мен Алымбек. Жок, мен сурап атканым сиздин өзүңүздүн көз карашыңыз айтып атат. Мен салт айткандан кийин салтты толук кармайсызбы деген ушул болот. Салт сакталып атат, кафеде сакталып атат, үйдө только баягы эмес. Жок, бул жерде мында каадасын сактап атасыз, салт бузулуп атат. Жок. Каадасы эмес. Салт өзү. Мен малды арнайм Кудай жолуна. Киши өлсө, сүйүнүчкө, түлөөгө мен малды соем, хан чыгарам, устукан тартам, элимди чакырам. Аны үйгө чакырамбы, кафеге чакырамбы, ал уже баягы ошол кездеги шартыма гана байланыштуу болот. Демек биз салттын кайсы бир жерин кааданын кайсы бир жерин кармап, кайсы жерин мисалы салттык көз карашты токтотуп койсок болот. Эми кийинки суроого өтөйүн. Эми азыр жогоруда айтып атпайлыбы? Той топур дегендей мындай деп. Эми карап көрө турган болсок, жамандыкта жанагы кийит кийгизүү, эгин бүтөйт элек, ал кыргызда болгон эмес дешет. Жыртыш, эркектерге бет арчы таратуу. Элестет, азыр бет арчы чыгып калды да. Илгери элестете албай атам, биздин чоң аталарыбыз, бабаларыбыз мүрзөдө турса, ар бирине мындай кылып туруп чүпүрөктөрдү алып барып берип аткан. Чүпүрөккө аялдыгы да. Азыр биз ар бирибизге бирден бет арчы берип атат көрүстөнүн башында. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ошол эле бабалардын бир дагы кичи эпосто же ири эпосто бир да жерде 7-лик, 40-лык, 52 күндүк деген жок экен. Ошол Манастан баштап берки Эритөштүккө чейин келе турган болсок. Ата бабалардан ошону уктуң беле? Эч кимден уккан жокпуз да. Айылда ошону кылып атканын көрдүң беле? Биз кийин көрүп баштадык. Жок, ошону кийин көрсөң да көрдүң беле? Биз көрдүк. Мындай да мындай деп коет. Писанный законы и неписанный деп коет. Адат салттар ушундай болот. Мисалы, салттар бекилет, кадимкидей жазылат. Ошол эле Чыңгызхандын жасагында. Жасакты кийин литературада орусча Ясса Чингизхана деп калды. Бул жасак деген сөз, кодекс. Көп нерсе жазылат.
көп нерсе жазылбайт. Ал баягы мисалы по умолчанию кааласаң келинти жүгүнт, кааласаң жүгүнтпө. Тиякта жүгүнөт экен, биякта жүгүнбөйт экен деген эле сөз бар. Бул бир. Анан жана сен айтып атпайсыңбы тиги баягы эл мен айтып атам, жакшыбы, жаманбы, салтты сакташ керек. Азбы, көппү сакташ керек. Сактаганга аракет кылгыла. 3000 калк дүйнөдө бар болсо, ошонун арасында биздин өзгөчөлүктөр жок. Мен жанагы мен аны жамтан бери сүйлөшүп эле атабыз. Жетилик 40-52 күндүк. Ал мисалы биздин ошо чоң аталарыбыз айтат, анда жок болчу дейт бизде. Кийин советтик доор келгенде эле 40 күндүк жетилик деп чакырып баштады дейт. Сен аны оңой эле чечип коесуң. Кишиңди узатасың, анан ошо жерде эле коргондун үстүнө айтып коесуң. Мен мал сойгон жокмун, үйүңөргө тарап кеткиле, бүттү деп коесуң, тарап кет. Жок, мен аны айткан жокмун. Мен кандай процессин айткан жокмун. Ушул нерсе бар беле жок беле бизде? Мисалы сиз айтып атасыз, салтта бар болчу, бул нерсе деп. Менде болгон. Менин ата бабаларым, атам, чоң атам баары кимиси кетсе да, таякелерим кетсе дагы 40-ын ашын жетилигин берип турушчу. Анан бул неден чыккан? Мен аны билбейм. Ал салт бою аталарым карманып келгенден кийин мен да карманганга аракет кылам. Эми дагы кийинки суроо. Анан эгерде мен сендей көз карашта болсом, эртең өлгөн жерде айтып коем, 3-үлүгүн, 7-илигин, 40-ын күтпөгүлө бербей. Жок, мен өзүм көз карашымды айткан жокмун. Азыр сиздин айткан сөздөрүңүзгө байланыштуу суроолорду берип атам тактоо үчүн. Эми дагы мындай тактоо үчүн суроо болуп атат. Биз сага айтарым мындай да, Эрмек, бул жеңил эле. Эгерде киши кармангысы келбесе, карманбай эле койсун. Ошо көрүстөн деле айтып койсун. Эч кандай эчтекесин өткөрбөйм. Мен өткөрүш керек, өткөрүшбөш керек деген жокмун. Эми ошол өткөрүш керек деген адамдардын көз карашын такташ үчүн айтып атам. Маселе мындай болот. Ошол үчүн сизден сурап атам. Анткени ошол сиздин көз карашыңыздагы адамдар менен азыр тең болуп атат. Ошол үчүн руханий байлык, мен үчүн руханий касиеттер, руханий баалуулуктар. Анан мен деле өзүм эртең кетсем, бир күнү кетсем, мен да балам мени урматтап сый менен узатсын деген оюм. Эгер колунда жок болуп калсачы? Колунда жок болуп калса, анда мен же чала баккам, же бактысыз бала болуп калгам, колунан келбей. Тагдыр деген нерсе бар. Тагдыр деген нерсе. Анда өзүмдүн пешенеме жазган болсо, анда сый урматсыз кетем бул дүйнөдөн. Мен аны уже билбейм. Балким митинг реквием менен баардыгыбыз мисалы тааныган адамдар барабыз да. Мыкты саясий таанычы болчу, мыкты мугалим болчу, мыкты адам болчу деп мисалы мен барам. Эт жебейм. Мисалы балаңыз сойбой калды. Бирок сизди эскерип, бир эки ооз сөзүмдү сүйлөп элдин алдында. Жок. Мага окшогон жүздөгөн адам барат да сүйлөп туруп кетет. Кадасы келип атат да. Эгерде менин балам тоз албаса, узата албаса, салтты кармана албаса, эртең балам буддист болуп кетсе, мисалы. Жок, кыргыз мусулман болуп кала берсин. Жок. Ошондой болуп калса, эми арга жок. Мен өлгөндөн кийин ага же мугалим боло албайм, же сот боло албайм, же үйрөтө албайм. Эми тагдырдын анткени согушта курман болуп калган бар. Жок, түшүнүп атам. Мен аны 100 киши барып деле кадасы жок, эти жок деле өткөрүп коюлат да, сизде кадасы менен көмүп. Өткөрүп кое алат. Согушта өлүп калгандар бар, курман болуп, сөөгү жоголуп кеткендер бар. Туулганы турса дагы ошону көмбөй, кереги жок, эне сурайын, өлсө деп өкмөткө өткөзүп бесхозный кылып. Мисалы биз шаардан ону көрүп атабыз да. Митинг реквием болот, подъездин алдына алабы, же болбосо бир мекеме, мамлекеттик мекеме барат да, ошол жерден жакшы сөздөрдү сүйлөйт да, узатып коюшат. Мен сага айтып атам го. Демек биз эт жеш үчүн эле барган деп болуп атабыз да. Жок. Эт жеш үчүн эмес. Анысы жок деле кадасы болуп атат. Эми макул, ал бери кара. кайталанбайды кайра. Өлүктүн үстүндө өч албайт. Эсиңде болсун. Өлүктүн үстүндө өч албайт, өлүктөн өч албайт. Сага эт бербей койсо сен тарынбайсың, айтпайсың. Сен өзүңдүн парзыңды, адам катары сыйыңды көрсөтүп, өлүктү узатышка жардам бересиң да кете бересиң. Анан жок, мага жилик тартпай кой деп сен ошол жерде ыйлап отурбайсың. Аны эч ким кылбайт. Ал тиги жок, мен аны суроону аны берген жокмун. Эгерде эртең сизге жылкы союлбай калса, мен кадасы жок көмүлүп калдым деп эсептейсизби деп атам. Жок, ал балама жарар. Мен согушта курман болуп калышым мурун. Жок, ар кандай да. Жок. Кадимкидей эле жашоо, тынч жашоодо каза болдуңуз. Жылкы союлбай калды, биз барып бирок митинг реквием менен жакшы сөздөрдү сүйлөп, ыйлап барып көмүп койдук. Кадас болду, кадас жок болду. Мен баламды начар тарбиялагам. Баламдын колунан келбейт, же түшүнүгү жок. Анан ошо мени ошончо узатып келген кишилерге сый урмат көрсөтө албаган деп эсептейм. Ошон үчүн жана Абайдын баласы, Абай атасынан сураптыр. Ата дептир. Мына бүт казак эли дептир. Бүт эл деди, мени тааныйт, мени билет. Анан сени анча билбейт. Кунанбайга айтыптыр да.
кимибиз кыйынбыз деп айтканда атасы айткен. Менин балам Абай Кунанбаев болду, сенин балаң ким болот мен билбейм деген. Жок, мен суроого түз эле жооп берсеңиз. Жок, түз эле айтып атам. Мунун баары сенин балаңдан болот. Балаң сени көм албаса, сый урмат көрсөтө албаса, анда сенин күнөөң. Сен балаңды туура. Жок, мен сиздин күнөөңүз деген жокмун. Сизди жылкы сойбой туруп узатып койсо, жок, кое туруңуз. Любойдон. Макул. Сизди жылкысы жок көмүп койсо, сойбой туруп. Эчтеке эмес. Бирок кадасы менен сойлуу, кадасы жок сойлуу. Кишиге баары бир. Жок. Сиз кадасы менен көмдү дейсизби, жок отосуз? Мен балама айтам да, балам мени каада салт менен узат. Мени көмгөн кишинин баарын урматтап, сыйлап, орду менен узат деп айтам. Мен айтып эле жүрөм. Жок, ал болбой калса, мен урмат сый менен көмдү дейсизби, урматы жок көмдү деп эсептейсизби? Эгер ошондой болсо, ушуга эле жооп бериңиз. Урмат менен сойду же урматы жок көмдүбү? Жылкы союлган жок. Жок, мен аны билбейм. Жок, өзүңүз кантип эсептейсиз азыр? Эми колунан келбейт экен, баламды начар тарбиялаптырмын деп. Урматы жок сом көмүп койду анда. Мени көмгөн кишини сыйлабады деп айтам. Мен ошентип эсептейм. Анткени балам демек адам урмат сый менен көмүлүш үчүн сөзсүз түрдө мал союлуш керек экен. Ооба, кыргыздын салты боюнча мал союлуш керек. Демек колунан келбеген адамдагы урмат сыйын көргөзүш үчүн карызга батып болсо да мал союш керек экен. Колунан келбесе сойбосун, эми бечара болсо эмне кыласың? Макул. Эми акыркы суроо сага айтып атам. Алымбектин алына жараша акыркы суроо. Акылы жок болсо карызга батсын, укум-тукумун карызга кредитке коюп койсун. Айтып атам го, адам акыл менен жашаш керек. Эми тарыхка кайрылалы. Чыңгызхан жанагы мыйзамдарын жазды деп атасыз. Салтка байланыштуу. Писанный, не писанный закон деп атасыз. Анан кийин кайсы бири мыйзамга жазылган. Аны аткарышты да монголдор. Азыр деле аткарып атат монголдор. Чыңгызхан жазган эле, ал падыша болгон. Жазган мыйзамды эле азыркы президент жазып атат да. Демек аткарышыбыз керек экен да. Чыңгызхан деле аткарды да. Адам баласы мурдагы улуу даанышмандык ойлорду сактап келген эмес. Ошол эле исламды алсаң 2-3 агымга бөлүнүп алган, ичинде мазхабтарга бөлүнгөн, андан кийин жанагындай өзүнчө агымдарга бөлүнүп аткан. Ошол эле христиандар эчтекесин колдобойт, бири-бирин уурдайт, тонойт, болуп эле келген. Чыңгызхан деле сонун жасынакай өзүнүн керезин айтып кетсе деле каганаттын баары кырылышып, бири-бирин союп, бири-бирин мууздап, бири-биринен кырылышып, каганаттын баары чачырап кеткен. Бул адам баласында эртең сен балаңды сонун тарбияласаң деле акмак болуп калышы мүмкүн. Эртең сен үйүңдү сатып, мүлкүңдү сатып кетип калышы мүмкүн. Таратып, алкаш болуп жоготуп ийиши мүмкүн. Ошон үчүн ата байлык мүлк болбойт деп кыргызда айтылат. Мен өзүм ошолорду сактайлы деген эле таризде маселе көтөрүп атам. Жок, салыштырган акыркын айтып атам. Чыңгызхандын мыйзамында эле азыр Садыр Жапаровдун эле мыйзамы ошондой эле да. Ооба. Буга эмнеге каршы чыгып атабыз анда? Жок, бери кара. Чыңгызханга каршы чыккан эмес. Мен өзүмдүн оюмду билгиздим. Анан эртең ошондой иш болуп калса мен мал соём, урмат көрсөтөм. Анан бирөө даттанып барса, бирөө ошол мени сатса, анан мен ошодон запкы тартсам, бул башка маселе болот. Элиме мен келген коногума сый урмат көрсөтүшүм бул менин парызым, мен аткарышым керек. Түшүнүктүү. Ыраазычылык билдиребиз. Көз карашыңызды билдиргенге себеп дегенде жогоруда айтылгандай эле. Коомчулук азыр экиге бөлүнүп турат. Сиздин көз карашыңызды кармаганда айрымдар жок, мал союшубуз керек дейт, бирок башка көз караш менен. Эми биз тараптарды чагылдырууга аракет кылып атабыз. Ишиңизге ийгилик билдирели. Эми чыгаша болсоңуз дагы, жанагындай айып төлөп, мыйзам алдында жооп бергенге даяр болсоңуз дагы жакшылыкта чыгаша болуңуз дейли. Жакшылыктын алдында мыйзамдарга жооп бериңиз. Ал эми биз урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү кезектеги цензурасы маекти соңуна чыгарып атабыз. Кийинки жолугушууга чейин жакшы туруңуздар. Бүгүн эчтекени жаап жашырбай цензурасы сүйлөшкөн темабыз бул жамандык жакшылыктардагы чыгашалар жана ошондой эле коногубуз саясаттануучу Турат Акимов болду.